Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин YouTube каналымдагы катталуучуларым. Бүгүн мен Назгүл эжекемдин цехине келдим. Бул сиздер үчүн өтө пайдалуу маалымат болот. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эгерде сиздер Кыргызстандан кийимдерди тиктирип, Валберске киргизип иштеп жүргөн болсоңуздар, ал эми азыр болсо дал ушул жерден өзүңүздөр каалаган костюмдарды, өзүңүздөр каалаган нерселерди тиктирип, Валберске киргизип сатсаңыздар болот, садоводко. Кыскасы, азыр эжекем өзү айтып өтөт, канча жылдан бери ушул цехте иштетет, эмнелерди тигишет, кайсыл жака сатышат, ушуларды дагы толук айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Бул жерде мен иштегениме 5 жыл болду. Бул цехте бар жок кийимдин түрлөрүн тиксек болот. Платьяларды тигебиз, пижамаларды, детский, спортивный костюмдун түрлөрү, толстовка со штаном, свитшот, все бар жогун тиксек болот. И бизде бар жок документтерди кылат. Если Валберске сатылса, Документ кылынат. Честный знак бар жок кылынат. Бардыгы бар. Даже биз өзүбүз отправка кылып беребиз. Fulfillment тоже иштейт бизде. Сонун. Машиналар, грузовиктер бар жок, масканын бар жок түрлөрүнө, Россиянын бар жок жагына бересиздер. отправка кылабыз. Азыр бул товарларды даярдап атасыздар, э? Даярдап атабыз буларды. Размер менен. Размерлери менен кылып, Люблиного магазинге даярдап атасыздар. Магазиндин дарегин калтырабыз, мекендештер. Ошол жактан дагы эжекебизден оптом баада, розница баада алсаңыздар болот экен. Бирок мен ценаларын көрүп аябай таң калдым. Ценалар аябай сонун. Эгер өзүңүздөргө жумушка күндөлүк кийип барганга, чем Валберстен заказ кылгандан көрө, өзүбүздүн эжекебизди поддержка кылып, өзүбүздүн эжекебизден заказ кылсаңыздар болот. Азыр сиздерге костюмдарын, бул жакта бардыгы бар экен. Мага жаккан жери өзүңүздөр каалагандай жазуулар менен заказ кылсаңыздар болот экен. Бирөөгө белек катары бирдеке тиктирип заказ кылсаңыздар болот экен. Кыскасы, бул жактан бардыгын тапсаңыздар, бардыгын заказ кылсаңыздар болот экен. Азыр тигилген даяр костюмдарды көрсөтөлү сизге. Көрүңүздөр. Кышкыга заказ кылсаңыздар болот. Мындай тоника бар экен. Булардын баасы канча болот? Розница алса. И оптом канчадан заказ кылса болот? Бунун баасы розницага 1800дөн болот. 1800дөн. Расцветкасы болсо 3 расцветка болот дедиңиз, э? 3 расцветка. Карасы, карамели и сиреновый болот экен. Мына материалдан эжекебиз заказ кылыптыр. Аябай көп количествода кааласаңыздар заказ кылсаңыздар болот. Анан буну только оптом гана заказ кылсак болот экен, биз ала албай калабызбы дебеңиздер. Эгер розница заказ кылсаңыздар дагы болот. Баасын сразу айта кетиң, чтобы суроо болбосун. Буну шымы менен розница 1 штук канчага алышат? 2500 ала алышат. 2500гө метрого чейин доставкасы бар, жеткирип берүү бекер. Алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн размериңиздерди айтасыздар. Кааласаңыздар 1 штук, кааласаңыздар 3 штук алсаңыздар болот. Бул кышка, анан мисалы стройкада иштегендерге, мындай садикке чыгып киргенге, кийгенге аябай сонун экен. Бунун болсо мындай 3 расцветкасы бар экен. Мындай серый, бул серый тоже аябай сонун экен. Кармандары жакшы. Анан мындай бордовый цвети бар экен. Мына ушундай сонун. Бул дагы мына кармандарын көрсөңөр, аябай сонун экен. Резинасы тоже мындай жакшы. Анан кофтасында карманы бар. Кофтасында карманы бар экен. Мына карманы сонун экен. И еще мындай материалдан уже азыр аябай көп тигишиптир. Садоводдо месталары болот. Ошол жакка дагы барып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар ошол жактан оптом заказ кылсаңыздар болот. Или эжекебиздин өзүнө байланышып, оптом заказ кылсаңыздар болот. Бунун дагы ичи начос экен. Кышкыга аябай сонун. Начос. Капюшону менен бул. Бул без капюшона. Так, бунун болсо мындай цветтери бар экен. Серый. Анан дагы бир сонун цвет бар экен, серый. Азыр мындай мода болуп атат го? Мода болуп атат. Ушундай цветти дагы бар экен. Өзүңүздөрдүн размериңиздерди айтсаңыздар, ошо өзүңүздөрдүн размериңиздерге карап алып барып берет. Эгерде ушул эле костюмду, мынаны айта кетиңизчи, оптомго алса канчадан болот?
Бул флисовый костюмду оптумга алса 1300дөн алышат. 1300дөн. Мынаны ала турган болсо 1600дөн. 1600дөн. Оптум ала турган болсоңуздар ушундай экен ценасы. Анан мынандай дагы немелери бар экен. Бунду дагы заказ кылсаңыздар болот экен. Bundan канча штук кааласаңыздар заказ кылсаңыздар болот экен. Бул хбшный. Буну шымы менен дагы өздөрү немеге карап тигип бере бересиз. Мисалы шымы менен заказ кылсаңыздар болот, отдельный заказ кылсаңыздар болот. Бирок эгер көп количествода заказ кылсаңыздар, сиздердин оюңуздагыдай кылып тигип берет. Сатканга тиктире тургандар именно эжекебизге байлансаңыздар болот. Эжекебиздин цехин дагы көрөбүз. Бул жакта кыздар аябай көп иштейт экен. Анан мисалы азыр корпоративдер болоюн деп атат, жаңы жылга жакын 8 март, 23 февраль, любой праздниктерге өзүңүздөр каалагандай жазуу менен вышивка кылдырып, көп количествода же болбосо бир штук болсо деле заказ кылсаңыздар, тигип сиздерге алып барып берет. Бул жакта бизге атайын неме кылып беришти. Азыр тигип даяр болгондо да сиздерге көрсөтөмүн. Бул жагы мындай, кыздар ал жакта иштеп атат. Ишке кыздар керек эмеспи, Назгүл эже? Керек. Ишчилер дагы керек. Ишчилер дагы керек. Швеялар керек. Опытный иш. Мына бул жакта бардыгы реально тигилген. Если заказ кылсаңыздар, сразу заказыңыздарды собирать этип алып барып беребиз. Мына бул жакта карасаңыздар, ошончо товар тигилген. Ушулардын бардыгын Москвадагы мекендештер, башка шаардагы жашаган мекендештер ала турган болсоңуздар, доставка бар, бардык жакка салып жиберебиз. Бирок башка шаардагылар доставканын акчасын төлөшөт. Ушунча машиналар иштейт экен күндө. Азыр көп кыздар уже кеч болгон үчүн кетип калышыптыр. Калгандары иштеп атат. Бул жакта болсо ушинтип үтүктөп, даярдап бул жака чыгарып берет экен. Назгүл эже айтсаңыз дагы, эмнелерди заказ кылса болот биздин мекендештерибизге? Кандай дагы? Биз куртка, пальто тикпейбиз, Калган бардыгы көйнөк тикпейбиз. Үч эле нерсе тикпейсиздер. Калган бардык нерсени тигип беребиз. Бардыгын заказ кылса тигип бересиздер. Мисалы детский кийим болобу, костюмдарды тигесиздерби? Костюм тигелекпиз азыр. Тигелексиздер. Костюм. Эгер заказ түшсө тигесиздер. Костюмдарды да тиктирсеңиздер болот экен. Рубашкаларды бар, жону эле тигебиз. Рубашкаларды тигет, футболкаларды мисалы бир майрамдарга тиктире турган болсоңуздар, каалаган нерсеңиздерди Назгүл эжекебиз аркылуу тиктирип сатсаңыздар болот. Кыргызстандан заказ кылып, аны күтүп, неме кылбай, бул жака келип, көрүп, сүйлөшүп, бетме бет өзүңүздөрдүн материалдарыңыздарды көрсөтүп, же болбосо бул жактагы бар материалдарды көрүп, өзүңүздөр каалагандай кылып заказ кылсаңыздар болот. Себеби телефондон иштешкенден кыйын да, мен билем бунучу. Анан мисалы аяктан сүрөттөн башкача болуп калышы мүмкүн, келгенден башкача болуп калышы мүмкүн. Бул нерсе башыбыздан өтүп атат, ошон үчүн айтып атам. Именно келип, көрүп, кармап көрүп тиктирген өзүңүздөр да билесиздер, сата аласыздарбы? Ошон үчүн бул жактан сонун нерселерди тиктирип сатсаңыздар болот экен. Мен дагы ойлонуп атам, эмне тиктирсем экен деп. Ткандардын образецтерин алып койгонбуз. Бул басмачадан сразу эсептеп беребиз. Сразу эсептеп беребиз. Бул буну bunчага тиктире аласыз бизде депчи. Ошондой бардык нерсени тиктирсеңиздер болот. Андыктан номер телефонго байланышып, эжекебиз менен сүйлөшүп, Москва шаарында жакын эле жерде, метро Печатникиде келип, сүйлөшүп, көрүп, таанышып, өзүңүздөр каалаган нерселерди заказ кылсаңыздар болот. Себеби мен тааныгандардын көп эле азыр Валберске товар киргизип, ошол жактан Кыргызстандан тиктирип, бул жака алып келип саткандар да бар. Ал эми сиздер үчүн бул сонун мүмкүнчүлүк. Андыктан пайдаланып, келип, тиктирип, жаңы жылга чейин сатып успеть этсеңиздер болот.
Терезеде кырмызы турабыз. Işçilerdi alasызбы? Işçi alam, ооба. Опытный, жакшы тиккен кыздарды алам жумушка. Жумасына, ооба, только опытный алам. Жумасына зарплата берилет, кечиктирилбейт. Кечиктирилбейт, без задержка. Без задержка. Анан бизге мага болсо ушундай костюмду уже тигип беришти. Карасаңыздар, кечине жужумуз деп атайын. Бир пас эле тигип коюшту. Сиз да болосуз, сиз. Самара Нарматова деп чыгам. Самара Нарматова.